алейкум, урматтуу кыргыз элим. Азыркы кыргыздарга байланыштуу ушул биздин Кыргызстаныбызда болуп аткан өкүнүчтүү бир Аллах бизге ушундай сыноолорду берип атат. Ушул буюрса баары жакшы болот деп ойлойм. Ушу биз Аллахка дуа кылсак, иншаллах бул күндөр ham өтүп кетет. Анан мен азыркы убакта ушул ишкананын атынан, Фармлек компаниясынын атынан Элим Барсынбай фондуна ушу балдарга азыркы убакта бизге өтө муктаж болгон аппарат, кислородный аппарат дем алдыруучу. Ушул аппарат менен жана балдарга, ушул медиктерге, биздин медайымдарга колубуздан келишинче жардам берейик деп чечтик. Маска берип атабыз, перчаткалерди берип атабыз. Анан дагы акчалай жардам берип атабыз. Буюрса Кыргызстан элинде мен ойлойм жакшы болот деп ойлойм. Ушул бизге окшогон бизнесмен, айымдар, жигиттер, мырзалар Кыргызстанда ушу кылып аткан ушул бизнесмен бүт кайрылуу жасайт элем. Колуңардан келген жардамыңыздарды, ушу Элим Барсынга жардамыбызды берсек, ушул биздин жардамыбыз менен ушул элде кыйналып аткан кыйынчылыктардан чыгарганга биз салымыбызды кошсок дейм. Farmlet Farm компаниясынын жетекчиси Багдагүл эжекебиздин ушундай колдоосу менен COVID-19 апаты менен күрөшүп аткан мед кызматкерлерине ушундай дем алдыруучу аппараттар жана бет каптар, кол каптар ушу эжекебиздин жалпы жамаатына жана ишканасынын атынан берилип турат. Бул эжекебиз негизинен элге мондо чыккысы келбеди, биз сурандык көпчүлүгүнө дагы өрнөктүү болуш үчүн. Келиңиздер ушундай Ош шаарындагы аптекалар, дарыканалар, жалпы ишкер ага эжелерибизден ушундай кырдаалда элибизге жардам колун сунушуңуздарды күтүп калабыз.